Саламатсыздарбы, билесиңби KG'нин көрөрмандары, айымдар жана кыздар. Менин атым Уюзбаева Айнура, врач, дерматолог, косметолог болуп иштейм. Бүгүн мен айымдарга, кыздарга бетти кам көрүү үчүн кандай каражаттар болуш керек, ар бир айымдын үйүндө ошол жөнүндө айтып берейин. Ар бир айымда бетке кам көрө турган каражаттар болуш керек. Бул каражаттарга гель кирет, гель бетти жой турган гель. Экинчиси тоник, үчүнчүсү сыворотка, төртүнчүсү дневной крем, SPF менен, бешинчиси ночной крем. Эми ушул каражаттар жөнүндө токтоп кетейин. Негизи бул каражаттардын түрлөрү көп. Ушул гель жөнүндө айтып кетейин. Гель эле эмес, бетти жуй турган негизи молочколор болот. Бетти жуй турган гидрофильное масло, бетти жуй турган мицеллярная вода, бетти жуй турган эмульсии, да, ар кандай эмелер, каражаттар болот да. Анан гелдер баардыгына эле жарай бербейт. Өзүнүн типке жараша эмеш керек. Бирок кургак сезгенген беттерге мен молочко пайдалангыла, гидрофильное масло же болбосо мицеллярная вода пайдалангыла деп айтып кетет элем. Ар бир айым күнүнө сөзсүз түрдө 2 маал жуунуш керек. Эмне себептен? Биринчи себептен биз эртең менен жуунуп эшикке чыгаардын астында сөзсүз түрдө боенобуз, макияж коебуз, тональный крем коебуз. Ошол бетке койгон нерселер кечке чейин бетибизден деген сыртта деген эпителий деп коет, ошол бөлүнүп, андан тышкары тональный крем дагы жармашып, андан тышкары сыртта жүргөн кир менен чогулуп, бир кир катмар болуп калат да. Ошол катмарды сөзсүз түрдө жууш керек. Жууганда ысык суу менен жууган болбойт бетти, себеп ысык суу менен жууганда майлуу бет андан бетер майланып, жана поралар андан бетер кеңейип, анан бетибиздин үстүндө аябай көп бактерия, микробтор бар. Ошолорго кандайдыр бир жакшы бир эме түзүлүп, шарт түзүлүп, алар безетке оорусуна алып келиши мүмкүн. Эгерде бетибизди муздак суу менен жуусак, ошол мен айткан сырткы катмар кири жакшы кетпей калышы мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз түрдө бетти жылуу суу менен жууш керек. Жылуу же болбосо жана комнаттык температура менен жууган жакшыраак болот. Жуугандан кийин сөзсүз түрдө тоник пайдаланыш керек. Тоник эмне кылат? Тоник беттеги калган молочкодон, гелден калган калдыктарды жана бетте калган кирди ошо тоник тазалап, анан беттин агрессивдүү себептерин, суунун агрессивдүү себептерин жок кылат. Тоник менен сүрткөндөн кийин, бет бир аз кургагандан кийин, анан сыворотка коебуз бетибизге. Сыворотканы коебуз, бир аз кургаганын күтөбүз, андан кийин эгерде күндүз болсо дневной крем коебуз, күндүз сыйпала турган кремди, күндүз сыйпала турган крем сөзсүз түрдө SPF фактор менен болуш керек. Ал кремди коебуз, андан кийин бир 15-20 мүнөттөн кийин анан калган ошо өзүңөрдүн пайдалана турган ошо косметиканы коюп, анан мисалы эшикке чыга берсеңер болот. Неге эртең менен да жуунуш керек? Эртең менен себеп биз уктап атканда бизде деген май бөлүнүп чыгат беттен, май бөлүнүп чыгат. Ошол эле бетибиздин үстүндө катмар эпителий сыйрыла берет. Ошол май бөлүнүп чыгып, эпителий сыйрылып, анан бетте биз уктап атабыз, бирок баары бир чаң болот да. Негизи кичине бизге көрүнбөгөн чаң болот. Ошол чаң бетке жармашат. Анан эртең менен турганда дагы сөзсүз түрдө жуунуп гель менен, ушул эле тоник менен, сыворотка, дневной крем. Кечинде болсо сөзсүз түрдө ночной крем, күндүз дневной крем. Бирок азыркы шартта бизде кремдер универсальный болуп кетет. Күндүз деле койсо болот, кечинде деле койсо болот. Күндүз кое турган крем болсо, ал кремдин үстүнө сөзсүз түрдө SPF крем өзүнчө дагы үстүнөн дополнительно коюп коюш керек. Мен бүгүн сиздерге үйдүн шартында бетке кам көрө турган кандай каражаттар болуш керек айтып бердим. Эмки темада
кандай косметиканы кандай тандаш керек жана ошол алган кремди мисалы кандай туура сыйпаш керек айтып берейин. Жакшы туруңуздар, рахмат.